Ош шаардык номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда электрондук кезек кызматы толук кандуу иштеп жатат. Ооруканага күнүгө 30дан ашуун бейтап кайрылат. Дарыгерлер ар бир кайрылган жаранды базага киргизип электрондук кезекке коюуда. Бейтаптар каалаган учурда Медкейджи сайтына кирип кезекке турса болот. Аны менен бирге дарыгерлерге көрүнүү убактысы аныкталып, бейтаптар мурункудай бейтапканада кезек күтпөйт. Электрондук кезек бейтаптарга гана эмес, дарыгерлерге да жеңилдик жаратты. Электронный очередь бул жерде мындай живой очередь менен болбойт. Ар бир адам очередь алган болсо, мисалы саат 10:30 алган болсо, ошол 10:30га келип өзү кирип көрүнө берет. Ошондой эле дагы бир жеңилдиги бунун ошол адамдар үйдө эле отуруп, ошо электронный вариант менен регистратура Медкейджиден өзүнүн врачын терип, өзүнүн дарегин терип, врачка очередка турса болот. Ошондой эле анан алдыңкыдай биз жазып мындай колго караганда кичине жеңилирээк болуп калды. Бул компьютерный система, бул электронныйда ошол биз эле компьютерден эле киргизип коебуз бардык база данныйды. Мариям Базарбаева 72 жашта, ал Ош шаарында жашайт. Кечээ атайын электрондук кезекке туруп, бүгүн дарыгерлерге көрүнүп, кеңеш алып жатат. Мариям айымга электрондук рецепт жазылгандыгына байланыштуу дарыканаларда дары-дармектер 50% арзан болот. Жеңилдетилген кызматтарды пенсионер катары электрондук рецепт аркылуу толук пайдалана алат. Бейтап электрондук кызматтар жеңил жана пайдалуу болуп жаткандыгын билдирди. Келип регистратурага, очередке турат элек, карточканы табып, анан саат 2-де келеби врачыбыз. Жо эртең мененби? Азыр ондой жок. Үйдөн звонок кылсам, айтам, мына врач мага керек. Десем эле регистратура оңой айтып берсе мага сразу эмне менен мына саатта келесиз деп, ошо саатка келем. 12деби, жо 2деби жакшы болуп калды. Келип эле сразу врачка кирем да, регистратура турбастан. Электрондук рецепт кызматы 15 январдан тарта аймактарда иштей баштаган. Дары-дармектердин рецепти эми электрондук түрдө гана жазылып, кагазга рецепт жазып берүү жокко чыгарылган. Эми дарыканаларда препараттарды электрондук кагаз менен гана сатып алышат. Аны алыш үчүн бейтаптын паспорту болуш керек. Калктын саламаттыгын сактоо боюнча электрондук рецепт кызматында социалдык абалы оор, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жана пенсионер адамдар кызматты акысыз толук пайдалана алат. Аны менен катар ар бир рецепт бейтаптарга жетип жаткандыгын дарыгерлер көзөмөлдөп турат. Дарыгерлер белгилегендей, атайын иштелип чыккан программа абдан жеткиликтүү, оңой жана коопсуз. Бул долбоордун ишке кирүүсү менен базарларда сатылган сапатсыз дарыларга бөгөт коюуга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Жеңилдиги мындай мурда кагазга берчү элек, ол болсо биз өзүбүзгө бирөөсүн алып калып, экөөнү пациентке берет элек. Азыр ол баягындай акчасы болсо алып, жетпей калса албай, ошол боюнча эле рецепт жоголуп кетет эле. Азыр болсо биз жазып, ушул жерден ОМС менен дарынын кодун жазып беребиз, бизден сразу эле кирип аптекадан алып берет. Анан кийин ол дарыны ала албай кала турган болсо, биз бир айдын ичинде алынган, алынбаганын көрүп турабыз өзүбүздөнчү. Анан кийин албай калса, биз ол рецепт албады деп аннулировать этип коебуз. Ал рецепт андай текке кетпейт да. Ош шаардык номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда жалпысынан 18 үй бүлөлүк дарыгер эмгектенет. Күнүнө 250дөн ашык бейтап кайрылып, кеңеш алып турат. Оорукана санариптик кызматтарды толук киргизип, кала тургундарына жеткиликтүү кызматтарды көрсөтүү аракетинде. Азыр санариптик Кыргызстан 2019-2023 деген санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча биз 2020 жылдын 2 январынан баштап электрондук кезекке туруу боюнча иштеп жатабыз. Электрондук кезекке жарандар үйлөрүнөн кезекке туруп келишет, өздөрүнүн эле уюлдук телефонунан кезекке турса болот. Регистратура Медкейджи деген сайтка кирип кирсе эле ал жерден кантип кезекке турууну өздөрү эле көрсөтүп берет. Ошол жол менен эле барып кезекке турса болот. Электрондук кызмат көрсөтүү калкка жеткиликтүү боло баштады. Учурда 189 мамлекеттик кызмат көрсөтүү электрондук форматта жүрүүдө. Мындан тышкары 63 мамлекеттик орган, 23 коммерциялык уюм жана 77 маалымат базасы түндүк системасына кошулган. Учурда өлкөнүн бардык аймактарында интернет түйүнү туташтыруу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. 2106 мектеп, күч түзүмдөрүнүн 407 объектиси, сотторго тийиштүү 115 мекеме, саламаттыкты сактоо тармагынын 394 объектиси жана 207 айыл өкмөт интернетке кошулду. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, жаңылыктар.